Ару медиа каналыбызды активдүү көргөн көрүүчүбүзгө 1-январ күнгө акчалай белегибиз бар. Андыктан видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да сөзсүз түрдө басып, активдүү көрүп туруңуздар. Кыргыз-тажик чегарасы боюнча талаш жерлерди тең-метең бөлүштүк. Садыр Жапаров чегара боюнча кабар агенттигине комментарий берди. Илгертен талаш болуп келген жерлерди тең-метең 50-50 бөлүштүк. Айрым жерлерде тең-метең алмашуулар болду. Азыр кагаз иштери аяктоо алдында турат. Эки өлкөнүн өкмөттөрү аралык комиссиясы ишин аяктап кол коюп келишсе, тышкы иштер министрлери кол коюшат. Андан кийин парламенттерден ратификациядан өтсө, эки президент кол коебуз, ошону менен бүтөт. Тажикстан менен чегара посттор өкмөттөр аралык комиссия ишин бүтөр менен ачылат. Жергиликтүү элдин талабы ушундай болчу. Мындан ары эки элдин ортосунда эч кандай талаш тартыш болбош керек. Эки эл ынтымактуу жашасак, ошол өрөөнгө инвесторлор, туристтер агылып келет. Камчыбек Ташиев буга чейин Кыргыз-тажик чегарасын тактоо иштери аяктап, жумушчу топторго жыйынтыктоочу документти даярдоо тапшырмасы берилгенин айткан. Ал такталган картография Кыргызстандын парламентине макулдашууга январдын аягына чейин киргизилерин белгилеген. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Арыбаңыздар, замандаштар, жакшылыктын жарчысы болгон Каракол Лайф TikTok каналы мынакей учурда Каракол шаарынын аэропортун силерге бир сыйра көрсөтүп коелу деп келген учурубуз. Бул жерде өзүңүздөр байкагандай стоянка бар, сонун жасалыптыр. Мынакей унаа коючу жайлары, жолдору түп-түз бардыгы стандартка жараша. Анан аэропортубуздун сыртынан караганда мынакей пай. СССР тарагандан бери бул аэропорттун акыбалы мышык эмес, мышыктан чоңураак мышык ыйлагычыдай эле болчу. Эми өзүңүздөр көргөндөй учурда бияктын көрүнүшү укмуштуу эле достор. Мынакей Каракол аэропорт эң сонун достор. Көзгө жакшы көрүнүп атат. Мынакей биздин ажообуз Садыр Нуркожоевичке чын жүрөктөн терең ыраазычылык билгизебиз. Караколго аэропорт салынат деп мен түшкө кирсе мындай ишенчи эмеспиз да. Мынакей азыр эми сөздөн ишке өтүп, мамлекетибиз жакшы аракеттерди кылып, мынакей биздин аэропортторду эң сонун кылып чыгарышыптыр. Бул жерде Манас аэропортунун кызматкерлери бул жерде Каракол деп эң сонун достор. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сенин эмбанкың не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өз донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин.
Пара алууга шектелип, Коргоо министринин жардамчысы полковник ОУ кармалды. Бул туурасында УКМКдан билдиришти. Маалымдалгандай, ага карата кылмыш жаза кодексинин 342-беренесинин 2-пунктунун 2-бөлүмү пара алуу мамлекеттик же муниципалдык кызмат тутумундагы кызмат ордун бергендиги үчүн боюнча кылмыш иши козголгон. Атайын кызмат ал башка аскер кызматкерлерин кызматынан көтөрүп, анын акысына акча алып жүргөндүгүн билдирген. Май айында полковник 100 000 сомдук акыга аскер кызматкерин башка жумушка которгону ачыкталганы маалыматта кошумчаланган. Учурда тергөө иштери улантылып, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Кайрадан суук болуп кар жаайт. Кыргызстанда 15-17 декабрда кар жаайт. Айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаап, туман түшөт. Маселен, Чүйдө түнкүсүн -12–17, күндүз -4–9 градус болмокчу. Суу самыр өрөөнүндө жана бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -30–35, күндүз -13–18 градус суук болору айтылды. Бандиттер жоготобуз дедик беле, жоготтук мына. Мына ошо бандиттер менен көпчүлүгүбүз иштеп келдик эле. Кана ошо бандиттер азыр жок. И болбойт дагы. Коррупцияны да ушундай кылабыз. 2025-26 Кыргызстандагы коррупция тим эле ушу сиз айткандай минимизация болуш керек да. Жок болуп кетсе мындан да жакшы болот. Кудай калса бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Жанагы айткандай ушу мамлекеттик трибунадан дагы айтып коеюн, урматтуу депутаттар, урматтуу мамлекеттик кызматкерлер. 1 январдан баштап силер кабыл алып берсеңер мыйзамды, президентибиз кол коюп берсе, 2025 жыл 1 январдан баштап коррупциялык мыйзамдар татаалдашат жана катаалдашат. Ким коррупцияга тиешеси болсо, чинине карабастан, кылган эмгегине карабастан, ээлеген кызмат ордуна карабастан, так, коомдогу ордуна карабастан бардыгын жазалайбыз. Мыйзамдан корксун, менден коркпосо мыйзамдан корксун. А мыйзамды биз аткартабыз, Кудай кааласа. Так, Жанарбек Кубанычевич, Абхаз Армениядагы келген машиналар боюнча бүгүн эртең менен таңгамалдан баштап, кече мен түнү келгем өзү. Бүт керектүү адамдарды чогултуп, мен азыр ошо совещание бүтүрүп келдим. Азыр совещание өткүзүп келдим Ак үйдө, ынтымак ордодо. Таможня, УНА, баягы милиция, дагы кимдер бар эле, ГКМБ, погранслужба, бардыгын чогултуп, налоговыйды чогултуп ошо совещание өткүзүп келдим. Президентибиз да ушу тапшырманы берип атат. Армения, Абхазиядан келген машиналарды бир жыйынтыктагылачы бир. Ушулар боюнча бир чечим кабыл алгылачы депчи. Бирок мен бүгүн совещание өткүзгөндө көп нерседен кабардар болдум да, сизге айтып коеюн ушуну. Ушул трибунадан 15 000 машина экен. Булардын бардыгы мыйзамсыз келген машиналар. Запчас менен алып келишкен. Башы бир машиненики, ортосу бир машиненики, аягы башка машиненики. Келген машиналардын 90% документи жок. Каяктан алып келди ал машинени? Кимден алып келди? Кимдин машинеси? Такыр эме жок. Легалдаштыруу кылабыз деп биз наоборот криминалдаштыруу кылып алышыбыз мүмкүн. Так. Анан булар алып келип эле өкмөт баары бир бизге легалдаштырып берет деген максатта эле ушундай эме кылып. Мен бүгүн баарына тапшырма бердим. Ички иштер министрлигине, таможняга, ГКМБга бардыгына. Бир дагы ошол мыйзамсыз алып келген машина көчөлөрдө жүрбөш керек. Себеби ошол көчөлөрдө жүрүп, адамдарды ташып, такси болуп, канчалаган адамдардын өмүрүн алып атат. Канчалаган адамдардын ден соолугуна зыян келтирип атат. Инвалид болуп калып атат. Мына бүгүн МВД отчетун берди ошол жерде, мен укканда. Кыргызстанда болуп аткан авариялардын 3/2 оң рулдуу машиналардан болуп атыптыр. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн буга шашпаш керек. Урматтуу Жанарбек Кубанычевич, так. Биз муну легалдаштырабыз. Бирок кантип? Биринчи этап, экинчи этап, үчүнчү этап кылып карайбыз. Биринчи этабында более-менее документи барларды карап чыгайлы деп атабыз. Кандай документиң бар? Көрсөтчү, алып келчи. Эч кандай документи жок, 0 документ менен мени легалдаштырып бер. Кантип сени легалдаштырабыз? Эч нерсе жок болсо, кандай кылабыз? Бул бир. Экинчиден, баягы более-менее технический состояниясы жакшыларын дагы комиссия менен карап чыгабыз. Экинчи этап менен легалдаштырабыз. Анан легалдаштырбай тургандары дагы бар. Аларды же тоок гана кылышат, же болбосо кайра алып чыгып кетишет, же аларды мен мыйзамды буза албайм.
легалдаштпай турган ушундай машинелер бар. Таможняга айтсак, таможня айтат 5 миңден 12 миң долларга чейин растаможка төлөш керек деп атат. Макул, аны септеп кыскартайлы. Бирок болбой турган машинелерди талкаланган, сынып, эртең ичине адам түшсө, тура барып туруп эртең адамдарды майып кыла турган машинелерди биз легалдаштыра албайбыз. Муну ачык айтып коеюн. Коомчулуктагы уксун ошону. Андан сырткары ошол 15 миң машинеси бар адамдар ар түрдүү баягы WhatsApp'тардан айтып, бири-бирине айтып, биз укпай калат деп айтып атышат. Ай, чыгайлы, чогулайлы, митинг кыла коелу, тияк кыла коелу. Давайте давление кылайлы деп. Не думайте даже. Так. Ойлонуп көрбөгүлө дагы, ошо митинг кылабыз, тияк баягы мыйзам бузабыз деп. Өзүңөр биринчиден мыйзамды бузуп, мыйзамсыз машинелерди алып келдиңер. Эми мындан баягы дагы мыйзамды бузуп, мамлекетти мындай давление кылабыз дейсиңер. Бул туура эмес. Урматтуу депутаттар, сиздер да түшүндүрүп койгула ошолорго.